Эфирде жаңылыктар, амансыздарбы, алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтомунан кыскача түрмөк. Президент Садыр Жапаров бүгүн Армениянын улуттук жыйынынын төрагасы Ален Симонянды кабыл алды. Баткен шаарынын Жаштык жана Жеңиш парктарында курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Үчкоргондогу Камбарабад, Сулайманабад жана Разъезд айылдары жайгашкан негизги жолдо кырсыктар көбөйгөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн Армениянын улуттук жыйынынын төрагасы Ален Симонянды өлкөгө болгон расмий сапарынын алкагында кабыл алды. Тараптар парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн тереңдетүү маселесин талкуулап, эки тараптуу мамилелерди чыңдоо үчүн парламенттик диалогтун маанилүүлүгүн белгилешти. Мамлекет башчысы Ален Симонянды жана Армениянын улуттук жыйынынын мүчөлөрүн тосуп алып, Кыргыз Республикасы менен Армения Республикасынын ортосундагы достукка, өз ара сый-урматка жана ишенимге негизделген көп кырдуу эки тараптуу кызматташтыктын ырааттуу өнүгүшүн жогору баалай турганын белгиледи. Президент бир жагынан парламентаризм институттарынын өнүктүрүүгө көмөктөшүү, экинчи жагынан эки тараптуу кызматташтыктын келечектүү багыттарын парламенттик коштоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында өлкөлөр ортосундагы достук депутаттык топторунун ишин активдештирүү зарылдыгына басым жасады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Юстиция министрлигине 25 жаңа кызматтык унаанын ачкычын тапшырды. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө мыйзамдуулукту жана мыйзамдуулукту чыңдоодо юристтердин негизги ролун белгилеп, заманбап рынок экономикасында мыйзамдар жана келишимдер өнүгүүнүн маанилүү фактору экенин белгиледи. Ал өлкөнүн кызыкчылыгынын коргогон кыргызстандык юристтер менен сыймыктанарын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы мыйзамдарды системалаштыруу жана жаңылоо, мамлекеттик процесстерди санариптик трансформациялоо жана бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартуу боюнча Юстиция министрлигинин жегердүү позициясын жогору баалады. Соңунда Адылбек Касымалиев министрликтин кызматкерлерин автопарктын жаңыланышы менен куттуктап, ведомствонун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жаңы унаалар максаттуу пайдаланарына ишенимин билдирди. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаковдун жетекчилигинде үй-бүлө, гендердик өнүктүрүү, социалдык коргоо жана балдардын укуктарын коргоо маселелери жана саламаттык сактоо тармагынын координациялык кеңештеринин отуруму өттү. Жыйында алгач үй-бүлөлүк жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча маселе каралды. Зомбулук фактысынын келип чыгуу себептери, анын алдын алуу багытында аткарылып жаткан иштер боюнча тиешелүү кызматтар жана райондук мамлекеттик администрация, шаардын мэриялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары суралды. Андан соң саламаттыкты сактоо тармагынын 6 айында аткарылган иштеринин абалы каралды. Анда жугуштуу оорулардын алдын алуу, бруцеллез оорусунун көбөйүшү, энелердин жана ымыркайлардын өлүмүнүн келип чыгуу себептери, анын алдын алуу боюнча маселелер талкууга алынды. Координациялык кеңеш менен жыйынтыгы менен чечим кабыл алынып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Сүлүктүү шаардык мэриясын белгилеп өтөм, анткени бир эле мектептин окуучусунун баягы иш аракеттери негизинде ушул эле Полотова гана эскертүү берилди, калган иш аракеттер боюнча бир дагы маалымат берилген эмес. Баткен шаарынын Жаштык жана Жеңиш парктарында курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Адистер белгилегендей, курулуштун татаал бөлүгү болуп саналган жер иштери аяктады. Учурда жер бетиндеги курулуш жанданып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Тема боюнча кесиптешим Бермет Манасова кенен айтып берет. Жакынкы күндөрү кала тургундары жана коноктору бардык шарты менен парктарда эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте ушул адистердин айтымында ушул жылдын 13 октябрына толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Учурда жумуштар кызуу жүрүп жатыптыр. Кандай жүрүп жатат, канча пайызга бүткөрүлдү, атайын адистен сурап көрсөк. Саламатсызбы? Ишилгери болсун. Ушул шаарда жайгашкан Жаштык жана Жеңиш эс алуу парктарында учурда жумуштар кандай жүрүп жатат, анан ушул жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Учурда канча пайыз жумуш аяктап калды? Азыркы күнгө чейин Жеңиш Жаштык паркында бир топ иштер жасалды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына биякта мындай кафе минуткалар жасалыпты, үстүнө турду, буттар конструкция турду, тиякта киосктор конструкциясы ордуна турду. Биякта деген даяр болгон жерге брусчаткасын басып коюп атабыз. Могу бош болгон жерлерде газондор болот. Азыр бияк сары болуп көрүнүп турат, бирок мунун астында бүт система даярдалган. Кааласаңыздар көрсөтүп берейин, кандай система болот. Биякадан уже чөпкө келет. Чөпкө келгенде бир жуманын ичинде уже жашарып, жашыл болуп баштайт да. Бул жерде карусель болот.
Буякта болсо кафе минутка деп коет барды проекттин. Биягын айтып кетейин силерге. Бул жерлерден панорамный эме болот. Стеклопакет. Айнек болот да. Муну заказын бердик. Алюминий профилден болот. Вот, ошон үчүн бир аз баткен ал жасалбайт экен, алыстан жасатыш керек болот. Ошон үчүн күтүп атабыз да. Полностью 5 бети терезе болот. Терезе болот, биякта раздаточный окно болот. Мороженое, балдарга тигиндей. Биякта жеке ишкер иштетет. Ичинде бүт суу, канализация, электричество тартылган да. Условиянын баары бар, материалдын баары келген. Иш жүрүп атат. Мына бияктан байкасаңыздар, мына брусчатканын четинен басып келе атабыз. Бул брусчатка атайын Color Mix деген өзүнчө заказ менен кылдык. Onun için atayın işkanı açtık. Biyakta batkende oşol nemet bolat, жасап чыгарып берип атат бизге. Анан биякта мына асфальт эле, биякта асфальт басылат. Эмнеге азыр сары болуп турат, анткени асфальт эң аягында келет. Иштин баары бүткөндөн кийин да. Бүт барымы брусчатка басылып бүткөндөн техника кирет, ошол жактан асфальт басылып чыгат. Азыр тияктагы жигиттер мына лотокторун коюп атат. Лотоктор деген суу ар жакка чыгып кетиш үчүн даярдалып атат. Азыр мындай курулуш көрүнүп турат силергечи. Мону мисалы үчүн кечөө келди, эртең менен түшкө чейин мону басып чыгышты. Брусчатка өтө басып жасалып турган нерсе. Акырында болот турган нерсе да. Вот. Биякта деген иштин көбү жердин астында. Жердин астында өтө көп иш жасалды. Мындайча айтканда биз жердин үстүнө кыртысына чыккан кезибиз азыр. Жердин кыртысына чыкты деген сөз уже финишная прямая. Полимер система даяр болгон. Азыр мына мол лотокторду коюп бүтсөк эле, уже материалыбыз да келди, бригадабыз да келди. Брусчатканы коюп чыгат. Брусчатка уже азыр бизде 3 бригада иштеп баштайт. Азыр бир бригада иштеп атат, бүгүн дагы бирөө келди, эртең дагы бирөө келет да. Вот. Аларга деген фронт работы материал бүттү. Өтө ылдам иштелет. Брусчатка айтпам, мону кечөөнү түшкө чейин басып коюшту, да? Ушундай эле бат-баттан эле басылып кете берет. Асфальт бир күндө куюлат турган нерсе. Мына келет да бир күндө бүт асфальт куюп чыгат. И таза болуп калат да. Жеңиш паркына тоже толуккандуу иштер башталды. Аякта иштер уже мындан ылдам кетет, аякта көп нерсе даяр эле. Да, азыр мына уже лотокторду коюп баштады. Биз азыр жумушту уже экс менен өткөрүп атабыз. Күнү да түнү да иштей тургандай кылып да. Буга чейин парктын жер иштери жасалган. Тагыраагы жер асты менен электр энергиясы тартылып, таза суу, сугат суу, саркындуу суу системалары толугу менен курулуп бүткөрүлгөн. Азыркы күндө мына фонтан 100% даяр. Бул уже иштелип, иштөөгө киргизилди. Тестин кылдык. Мындай играющий фонтан деп коет, бир нече режим менен иштейт, автоматика менен. Өзүнүн биякта пульту бар, управление. Ошон үчүн просто азыр жаап койдук үстүн, чаң болбосун деп, биякта курулуш иштери бар. Тестти кылдык, күндүз да, түнү да иштеттик. Фонтан ар кандай режимдерде ойнойт, түн ичинде подсветкасы бар, айланат, в общем, бүт баары иштейт да. Ал эми парктын дагы бир бөлүгүндө 35 метр узундуктагы тууну орнотуу иштери жүрүүдө. Паркыбыздын четинде туруп атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жагын көрүп чыктык. Азыр экинчи бул жерде эң негизги бөлүгүбүз биздин Кыргыз Республикасынын туусу көтөрүлө турган негизги өзөгү. Бийиктиги 35 метрге тургузулган. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде жашылдандыруу ордулары бар. Мындан тышкары бул жерде брусчаткалар орнотулат. Биздин парктын ичиндеги брусчаткалар орнотулат. Бул жерде ортосунда саргыч рөңгү өзгөчөлөнгөн брусчатканы жайгаштырабыз. Белгилей кетсек, парктар менен кошо жаңы аянттын да курулушу жүрүүдө. Өкүлчүлүктүн имаратынын алдындагы аянтта түстүү брусчаткалар улуттук колоритте жаткырылып, түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлашат. Мына бул жерге биздин негизги иш-чараларыбыз өтө турган плац кылалы деп атабыз да. Бул жерде 1800гө чукул квадрат атайын жээги кыргыздын оюсу менен түшүрүлгөн ою чөп, ортосунда мраморный цветте брусчатка басылат да. Анан мына могул жээгин өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Мына азыр могул жерде басылып атат. Мына ошол жерге биздин кызыл брусчатканы басып атабыз. Бул тегерете Ленин мектеби менен да өйдөнүбөстөй чыгат. Бул жагы бул бурчка чейин кирет. Биздин светофорго чейин барат да. Мына эң негизги биздин иш-чараларыбыздын баары мурун биздин аянтчабыз бул жерде эски аянтчабыз тар болгондуктан иш-чаралар өтө албай келген. Мына бул жерде биз жакшынакай болгон
аянтча пайда болот, баардык иш-чаралар болот. Эске салсак, парктардын курулушуна быйыл 7 февралда мезгил котусу салынган. Долбоордун аяктоо мөөнөтү 2026 жылдын январь айы. Бирок курулуш мөөнөтүнөн мурда октябрь айында бүткөрүлүп, 13 октябрь облустун түзүлгөн күнүнө карата пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Долбоор Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан Баткен облусунда аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын каржылоосу менен ишке ашырылууда. Пермет Манасова, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Бүгүндөн тарта өлкө аймагында коомдук транспорттарга болгон көзөмөл күчөтүлүп, коомдук транспорт аталышындагы рейдтик иш-чара башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Рейдтин алкагында коомдук транспортторду башкарган айдоочуларга карата текшерүүлөр күчөтүлүп, эреже бузган учурлар аныкталса, тиешелүү айыппулдар салынат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Башкы башкармалыктын билдиришинче, акыркы мезгилде жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттордун катышуусунда жол эрежелерин бузулушу көбөйүп, жол кырсыктарына себеп болгон учурлар катталууда. Айдоочулардын аялдамага жетпей токтоосу, жол тыгындарын жаратышы, унаа айдап бара жатып телефон колдонушу же чылым чегүүсү сыяктуу көрүнүштөр айдоо маданиятынын төмөндүгүн көрсөтүүдө. Мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында уюштурулган рейдтик иш-чаралар бардык облустарда жана шаарларда өткөрүлмөкчү. Башка кабарлардан Үчкөргөндөгү Камбарабад, Сулайманабад жана Разъезд айылдары жайгашкан негизги жолдо акыркы кездери жол кырсыктары көбөйгөн. Бул жол Кызылкыя өткөрмө бекетинен Кызылкая шаарына баруучу негизги автожол болгондуктан унаа кыймылы көп. Ага карабастан бир да жол белгилери орнотулган эмес. Мындай пикирин жергиликтүү жашоочулар билдирди. Разъезд айылындагы Кызылкыя өткөрмө бекетине баруучу жолдо август айында өрөй учурган жол кырсыгы катталган. Эки жеңил унаа кагышып, натыйжада 5 киши каза тапкан. Кызылкыядан келген машина ылдамдыкта келим, ашеттен келим, аерден bir Matis'te sürdürüp 100 metre jolga apargan. Aparıp şonu hazır yer toplulup kaygısını bir bölüp ekti bardığımız. Kuday ötközüp atağız. Bir yübüleden 4 de nariste ketdi de. Bir yübüle küyüp ketdi şu yerde. Ayıl turgundары hem kaygırıp atağız azı. Bardığımız bana Sukan ayılı, Kambarabad, yaş ballar edolar. Şonda köp bolup atadı şu. Мындан мурдараак май айында да катталган жол кырсыгынан дагы бир үй бүлөдөн 2 киши каза таап, соңку кездери кырсык көбөйгөндүгүн жергиликтүү тургундар белгилешет. Камбарабад айылынын тургундары жол коопсуздугу көңүл сыртында калып, каралбай жаткандыгын айтышат. Бирок мана жол маанилүү жол, Өзбекстан, Кыргызстан жолу. Бирок бул жолдо бир знак жок, бир камера жок. Калмышыга маерде азыр мектеп сезон башталды, жаш балдарыбыз мана жолдон жүрөт. Я рельстен жүрөт, бу жерде поезд жүрөт. А поезд жүргөндө бул дагы апасыны, жолдо жүргөндө бул дагы апасыны, бу жерде түнү машина жүрбөгөн 70-80 жүрөт, 100 жүрөт. Айта турган болсо жылга 7-8 адам кырсык болуп атат, өмүрү кыйылып атат. Ошого машы жолго бир камера коюп, бир өкмөт жардам берсе, элем өзүбүз караштырып нетип берсек, мисалы үчүн өзүбүздөн шопурбуз камера коюп берсин, гайд тосуп штраф кылсын, 10 миңден мен тез жүрсөм, мени штраф кылсын, мен розымын. Мареке болуп атканда ошондой жүрүшүп атат. Эми мареке болсо элестетип калат кандай жүрөт бу жерде жаш балдар. Азыр бардыгында унаа бар. Газ тепсе кетип атат. Биз ошол жерде көп кырсыктар болуп жатат. Мектептер бар, 300 эң аз немеси 2 мектеп бар, 300 окуучу окуйт. Bizde trotuar yok birinciden. İkinciden mana жерде өткөн зебралар, знактар жоқ. Ушул нерсени биз жогорку бийликтерге кайрылат элек. Андан мурда май айларынан бери кырсык болуп келатат бизде. Канча машиналар, канча адамдар больницада жатып чыкты. Эл аралык маанидеги жол болгондуктан оор жүк ташуучу унаалардын кыймылы да көп. Жергиликтүү жашоочулар жолдун тардыгында айтышат. 2 мектеп жол боюнда жайгашкандыктан окуучулар үчүн да кооптуу болуп жаткандыгын белгилешти. Буга чейин депутаттарыңыздар кайрылды да ол боюнча катты жазып берди. Кече ГАИнин өкүлү келип жерде сүйлөшүү болду. Камера коюш маселесин айыл өкмөтү өзү чечип беребиз. Ana полицейский koyuş boyunca жолго жанында лежащийди. Мыйзамга туура келсе дептин милдети. Жол депке караштуу жол бул. Минтранспортко караштуу жол. Иш-чара өтүп, мындай айтканда кан чыгарышып, элден дуу алышты, ушул кырсыктар токтошу боюнча. Ошол эле кезекте бизде айылдык кеңеш атынан
азыр айыл өкмөттөн сунуш түштү. Ушул жолго 24 сааттык ночной видеосы менен камераларды орнотуу боюнча акча каражатын биз бөлүп беребиз. Бул жерде садиктин алдында, мектептин алдында знактар жок экен. Ошол знактар боюнча предписанияны азыркы күндө мына деп 46-га жаздым. Пешеход знагы, пешеход, анан ограничение скорость, жасалма дөңчө койдуруу предписанияларын бердик. Кудай буйруса жакын күндө мына 10 күн аралыгында мына жол чийиндери жок экен буга чейин. Буга чейин да кайрылган экен, предписание берилген экен мага чейин. Азыркы күндө неме Тамоевский жактан неме жолдун оңдоо иштери башталыптыр, снос. Ошону бүтүп толугу менен кылып беребиз деди. Мен ага койбостон азыр мына жол чийини болбогондуктан жолдун чийинин чызып, жасалма дөңчөлөр жана кошумча знактар коюп берилерин предписание бердим. Номер 46 жол тейлөө ишканасы менен байланышканыбызда Кызыл Кыя өткөрмө бекетине баруучу жол учурда капиталдык оңдоодон өтүп жаткандыгына байланыштуу оңдоо иштери аяктаган соң жол чийиндери жана жол белгилери орнотуларын билдиришти. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Жаңы окуу жылы башталып, мектептерде сабактар жанданды. Бул мезгилде окуучулардын коопсуздугу ата-энелерди гана эмес, тиешелүү кызматтарды да түйшөлткөн негизги маселелердин бири. Айрыкча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыгыз байланышты түзүшөт. Акматбек Абдимиталип уулунун жумуш күнү Ленин атындагы орто мектептин алдындагы жөө өтмөктөн башталат. Ал сабакка шашып келе жаткан окуучуларды жолдон өткөрүп, коопсуздугун камсыздайт. Колундагы таякчанын ар бир белгиси балдардын коопсуздугун кепилдейт. Каарманыбыздын айтымында 1-2 класстын окуучулары үчүн жол эрежесин үйрөтүү өзгөчө маанилүү. Анткени кырсыктардын көбү балдардын жолдон туура эмес өтүүсүнөн келип чыгат. Аталган Ленин мектеби мага бөлүнгөн. Эртең күндө ошол жерге келип туруп жол коопсуздугу боюнча кызмат өтөйм. Себеби окуучулар ар жерден чыркап өтөт. Ошону камсыздап, айтарым ошо ата-энелер балдарына жакшылап түшүндүрүп койсо жакшы болот эле. Ар дайым пешеходдон өтүп, ата кээ бир жаш балдар жолдун аркы бетинен өтүп, пешеход жок жерден чыркап өтүп, машиналарына чыркап жиберип атат да. Ленин атындагы орто мектеби Мурат Салихов көчөсүндө жайгашкан. Бул көчөдө эртең менен унаа кыймылы көп. Мындан улам ата-энелер балдарынын коопсуздугу үчүн мектепке өздөрү коштоп келүүгө аргасыз болушат. Неберемдин коопсуздугу үчүн ушул күнүгө алып кетип жатамын. Мына мектепте дагы жакшы уюштурулуптур. Мурдагыдай көп адамдар жок. Тартип жакшы экен. Мен жаңы жер айылынан келемин, жол алыс. Ошого неберемди алып келип, алып кетемин. Өзүнүн балдарыны коопсуздук үчүн алып кетип жүрсө жакшы болот. Сабактар башталгандан кийин Каарманыбыз мектепте окуучуларга атайын сабак өтүп, түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Мындай иш-чаралар балдардын аң сезимин көтөрүп, мектепке барган жолун коопсуз кылат. Так, мен силерге азыр жолдо жүрүү эрежелери боюнча бир аз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн келдим. Тааныбай калсаңар, мен ГАИден келдим, ГАИ кызматкерин көчөдө көрөсүңөрбү? Иш кылат, дагы эмне кылат? Тартип бузгундар жазалайт, Биз ГАИ кызматкерлери менен биргеликте иш алып барабыз. Биздин ГАИ кызматкер эртең менен саат 7:30 уже мектептин алдына келип, жол коопсуздугун карап, балдардын коопсуздугуну өзүнүн деңгээлинде, жогорку деңгээлде аткарып жатканына биз күбөбүз. Андан тышкары эле башталгыч класстарга дагы келип, ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар бир класстар менен таанышып, балдардын баардыгыны жолдон өткөрүүгө жакшы жардамдар берип келет. Балдардын коопсуздугу келечектин кепилдиги. Мектеп жанындагы жолдордо эреже сактоо, окуучуларга жол көрсөтүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү күнүмдүк зарыл иш. Коопсуздук бир гана кызматтардын эмес, жалпы коомчулуктун жоопкерчилиги бойдон кала берет. Айбегим Набиева, жаңылыктар. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому ушулар болду. Аман туруңуздар.